Сыймык Жапыкеев генерал-майор наамын алганын айтып чыкты. Жоюлуп кеткен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын ошол кездеги жетекчиси Сыймык Жапыкеев ага финансы полициясынын генерал-майору наамы берилгенин өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Достор, эң биринчи силерге рахмат, ушунча колдогонуңарга Кудайга ыраазымын, президентке чоң рахмат. Чын жүрөктөн кубанып жатам. Кудай буйруса эл жер, өлкө үчүн эмгегимди аябайм деп жазды ал. Эске салсак, Жапыкеев финансы полициясын жетектей баштаганда ага полковник наамы берилген. Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат кызматынан жаңы наамдын берилиши боюнча кабарды тактап берүүнү убадалашты. Булак Спутник KG. Кыргыз-өзбек транспорттук каттамдары жанданат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевдин 11 марттагы жолугушуусунда Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу эки мамлекеттин түпкү кызыкчылыгына толук жооп бере турганы айтылды. Бул долбоорду жүзөгө ашыруу үчүн чогуу иштөөнү улантышмакчы. Аймактагы жүк ташуунун көлөмүн көбөйтүү үчүн эл аралык Ташкент-Анжан, Ош-Эркечтам Кашкар каттамын жандантуу макулдашылды. Эки өлкөнүн ортосунда автобус, темир жол жана аба каттамдарын калыбына келтирүү, жүк ташуу, жүргүнчү жана туристтик агымдын көбөйүшүнө өбөлгө түзөрү белгиленди. Президенттер чектеш жайгашкан район облустардын соода-экономикалык, транспорттук, транзиттик, инвестициялык жана маданий-гуманитардык кызматташтыгын өнүктүрүү зарыл экенин айтышты. Ага ылайык сапар алмашуу, биргелешкен иш-чараларды өткөрүү эки элдин достугун чыңдап, аймактар ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрөт. Булак Азаттык. Шаардык кеңештерге шайлоого үгүт башталды. Бүгүн 12 мартта 11 апрелде боло турган 28 шаардык кеңештерге шайлоо үгүт өнөктүгү башталды. 420 айылдык кеңештерге талапкерлерди каттоо жарыяны аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында 12 марттан тартып 28 шаардык кеңешке катышуучу 59 саясий партия үгүт иштерин жүргүзүү укугуна ээ болот. Үгүт өнөктүгү 10 апрелге чейин созулат. 11 апрелде 448 жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Мунун ичинен 28 шаардык, 420 айылдык кеңештер, жалпысынан жергиликтүү кеңештерге 8326 депутат шайланат. Алардын ичинен аялдар үчүн 2858 квота берилген. Булак Азаттык.